Men bu Sokuluktan bulam. Sokuluk'un Belek degen ayılı var. Bu ayıl abdan Kırgızstan'a belgili ayıllardan biri. Bizim çoğun apağız Zurakan Qaynazarova sotsialistik еңбектин 2 жолук баатыры болгондо. Ошол айылдын өзү бир кызык тарыхы бар да. 3 көчөдөн турат. Баягы 30-njy жылдардын башында салганда түп-түс 3 көчө кылып салганда. Мындай түз көчөлүү айылдар чүйдө бөлөк жерлерде сейрек кездешет. Ошол 3 көчөлүү айылдан 3 Ленин орденин алган аялдардан чыкканда. Бирөө Зуракан Qaynazarova 3 Ленин ордени бар. Бирөө Татина Дегенбаева деген ошол Кызылчада иштеген анын 1 Ленин ордени бар. Анан Алымкулова Гүлшат деген менин эжем врач, анын Ленин ордени бар да. Да бир кызык. Ушул айылдан 3 Кыргыздын эл артисти бар. Бирөө Аманкул Куттубаев, бирөө Асанкул Куттубаев, бирөө Адамкулова Калемкаш. Нарында иштеп жүрүп өмүр бою ошо эл артисти болгондо. Бул айылдан 3 заслуженный деген даражасы бар да. Даража деп коет да. 3 киши бар. Бирөө Сулайманов Дүйшөн деген жазуучу болгон. Экинчиси мен, заслуженный работник промышленности. Үчүнчүсү заслуженный работник культурада бир Чекилов деген кишибиз алганда. Биздин айылдан да 3 полковник чыккан. Бирөө милициянын полковниги, бирөө өртөчүлүүнүн полковниги, бирөө мына Миноборонунун полковниги. Ушундай, причем биз азыр Зуракан Qaynazarova атындагы айыл аймагы деп коет, 3 айылдан турат. Бирөө биздин айыл Белек, экинчиси Түз, жанакыл сен жазам деп жаткан Бишкек айылы, үчүнчү айыл баягы орусча аты бар эле, азыр кыргызча аты жок. Üçüncü ayılыбыз бар да. То есть бүтүн бардыгы 3төн да интерес ушул цифра 3төн. Агай мынакей, сиз менен азыр ушул өзүңүздүн туулуп өскөн Белек айылы тууралуу кыскача маалымат берип өттүңүз да. Негизи эле менде суроо жаралып атат. Эмне үчүн ушул сиз тарыхка кызыгып баштадыңыз? Тактап айтканда ушу биз угуп атабыз, сиз Бишкек шаарынын жана ошондой эле Бишкек баатырдын тарыхын изилдеген баягы адамдардын сабасында турасыз да азыр. Мына Белек деп атпайбызбы? Белек, Кенен, Бокон деген 3 ул Жоо Чалыштын баласы болгон. Жоо Чалыш Чаа деген баатырдын баласы да. Чаа бу кыргыздардын көпчүлүгүн бир учурда тиги Алтайдан 2 жолу барып, өзүнүн колу менен кыргыздардын көпчүлүгүн көчүрүп келген Алтайдан баатыр, Чаа баатыр деп коет. Чааратчан Чаа баатыр деп. Ошонун бир баласы бу Жоо Чалыш. Жоо Чалыштын Кенен, анан Белек, жана мен туулган айыл Белек, анан Бокон деген 3 баласы болгон да. Бишкек болсо Кенендин аялынан. Бирок Кенен эрте өлүп калып, аны аялын жеңе аял кылып туруп Белек алып беришкен да. Анан ошол Белекке кийин ошо Белектен туулган бу Софит Булан деп коет, Аксыда. Берден баягы калмактар 1600 канчанчы жылдарда кыргыздардын бардыгын басып киргенде сүрүлүп чүйдүн эли негизинен
Ақсыға, Алабұқаға, Наманган ушу тегерекке кетишкенде. Аны ошол жерден Белек, Жайыл Батыр, анан Ныша Батыр деген үчөө параллелине төрөлүп калат. Кийин ушу жерден булар 8ге чыкканда Кошой би деген ошол Кыргыздын оң менен солун бириктирип бийлеп турган Кошой хан болгон. Ошол киши эми алысты караган киши го сыягы. Ныша бул Солтонун Асылбаш деген бакма баласынан. Нышаны Банжур Кытайга, бу Бишкекти Оренбургка жиберет. Экөөңөр тили үйрөнүп, соода үйрөнүп келесиңер деп. Ныша Кытайдын тилин үйрөнүп, аяктын соодасын үйрөнүп келет. Бишкек Оренбургка барып, устачылыкты, темир устачылыкты үйрөнөт. Анан соодагерчиликти үйрөнүп келет да. Бу жерден айткан экен, экөөң 7 жылдан кийин кайта ушу жерден кестешесиңер деп. Экөө тең 7 жылдан кийин келишкен, тил үйрөнүп, устачылык үйрөнүп. Мына ошону менен кийин ошол Софит булан деле Аксыда турушуп Чоңмамбет деген кол башчы болгон. Ошол учурда калмактар менен постоянно согушуп турушканда. Анан Кошой би дайыма бияка кишилерди жиберип разведчик деп коет. Билип турган экен калмактар эмне болуп турганын. Анан ошол кийин бу Казактын Эшимхан деген ханы менен бүтүн Кыргыздын уруулары биригип, азыркы Кенес Аркайдын астында калмактар менен катуу согуш болгондо, ал согуштан мурда калмактарды кытайлар бир топ кырып таштаган. Аны ошо кичине абдан мындай начарлап турган учурунда калмактар менен эмеден астында Кенесары Аркайдын астында Балкаштын жанында катуу согуш болуп, ушул жерден калмактарды кыргыз казак болуп жеңип чыгышат да. Анан ошол жерде калмактардын туусун кармап бир дөңдө турган целый бир аскерлери бар экен. Ушуга Бишкек Баатыр чаап барып туруп, тууну кармап турган кишини туу муусу менен жыгат да. Анан ошондо кийин казактын бир элчиси ырдап, Жырау деген Бишкекти туу жыгар Баатыр деп эметкен да. Ошонун ырында бар Баатырлар 1000, туу жыгар Баатыр бирөө Бишкек Баатыр деп. Ошондон бул Бишкек Баатыр туу жыгар деген эме калган. Бирок бир кызык жери, биздин кыргыздар Бишкекти дагы көп билишпейт экен да бул Баатырды. Учурунда ошол эмелер аксылыктар Бишкек бул Бишкекке эч кандай тиешеси жок. Бишкек биздин бала, биздин Баатыр деп чыкканда. А бирөөлөр чыкты, андан кийин бул Бишкектин аты коюлган киши жөн эле дыйкан бу чүйдөн. А Баатыр тиги Аксыдан алып жедигер болот деп. Бирок Бишкектин апасы жедигер болгондо, анан жедигерге Бишкек жээн болуп калат да. Анан алар аны көп билбей эле Бишкек биздин жедигер деп чыккандар болгондо. Эми тарыхта мен жанагы айткан ошол бир эле киши бу мен айтып атпаймынбы, чарбачылыкты, устачылыкты, дыйканчылыкты билди Оренбургтан барып, бул киши менимче орусча жакшы билген болуш керек. 7 жыл бала кезинде Оренбургта жүргөндө албетте орустардын арасында. Анан биз жерге келип, ошо Бишкек шаарында турасыз. Ушу Бишкек шаарынын кайсыл жерлеринде жашаган мындай кызык болуп атат да. Бул жанагы кытайларды кырган учур 1749-1750 жылдарда. Анан 1755 жылдарда
Тияктан өз жерибизге келебиз деп баягы эмени калмактарды сүрүп чыгаргандан кийин анан бияка көчүп келишкен да. Көчүп келип Кошой бийде жана айтпадым, оң солду бириктирип бийлеген киши. Ошол ошо жерде чыга электе эле бүтүн бу чүйдү ал кезекте ошо солтолордун балдарынын баарына бөлүштүргөн да. Анан Бишкекке тоодогу Чоңкурчак деген жер тийген. Чоңкурчак өзү жылуу, кышында жылуу, жайында салкын, сонун жерде. Анан мунун 4 баласы болгон экен. Ошол жакта калабыз десе болбой, Бишкек балдарын ээрчитип, бу Төрткүл деген жери бар. Азыркы жана центральный мечит болбоду? Ошо мечиттин ошо жибек жолу жагында көрүстөн бар болчу илгери. Бу жерде Бишкектин күмбөзү салынган. Бул өлүп атканда балдарын эметкен экен. Мени Аларча дарыясы менен Аламидин дарыясынын экөөнүн ортосун илгери кыргыздар Кең арал деп койчу экен. Ошо Кең аралга Төрткүлдүн үстүнө сөөгүмдү койгула деген экен да. Төрткүл ошо жана мечиттин жибек жолу жагында 4 кичине дөңсөлөр болгон экен да. Ары бери өткөн элдер Куран окуп өтүп турсун, мүрдөөмдү көрүп деп. Анан ошол мүрдөөнү анын мүрдөөсүн тегерегенен кийин өлгөндөр анан көмө берип, кийин чоң көрүстөнгө айланып кеткен да. Анан бул эми баягы эмеге барып келгенден кийин Оренбургка салган тамдарды көрүп келген. Аны ошо менен биринчи жолу тамды ошо балдары менен келип бу Кузнечный крепостька салып баштаган да. Бу азыркы Восточный автовокзалдын жаны чоң кечмелик болгон экен да. Ушул кечмеликтен ары бери жанакыл эме деп атпайбызбы? Жибек жол. Ошонун кербендери өткөндө ары бери өткөрүп, суудан өткөрүп, арабаларын оңдоп, буларга жардам берип, тамак берип, жаткыр без алдырып, анан балдары аларды чүйөрөнү боюнча коргоп, ары бери өткөндө ууру бөрүдөн ушинтип ок аткылышкан да. Жакшы агай, демек бекеринен Бишкек шаары деп аталган эмес экен да. Ал киши ушул жерде жашаган экен, ушул жерде көмүлүп коюлган экен. Балдары менен сиз айтып аткандай баягы баатыр катары өтүп аткан кербенин адамдарды коргоп, жардамын көрсөткөн экен. Демек Бишкек шаары бекеринен Бишкек деп аталган эмес да. Түлөбери деген кыргыздын мыкты манаптарынын бири болгон бир эме болгон, Солтонун мыктысы болгон да. Ошол келип ал жайын сурайын деп келгенде кичине мындай аксымыраак сүйлөп койгонго. Эми Бишкектин бир күлүк аты бар экен. Эми сен кетип атасың, 80ге чыгып өлгөн киши тамаша кылып айтса керек да. Сен кетип атасың, аякта күлүктүн кереги эмне, күлүктү мага бер деп. Ошондо айттыр, ey, сен айылда элдин ичинде калып атасың, мен жаңгыз кетип атам. Анан мен тияка барганда Солтонун мыктысы баатыры камчысын сүйлөп жөө келди деп айтат. Мен өзүм минип кетем тиги дүйнөгө деп тамаша менен жооп бергенде, и вообще эле өзү мындай көрөгөчүрөөк, анан ырга жакын киши болсо керек. Себеби өлөрүнүн астында келин кыздарын чакырып алып туруп, жана Бишкек шаар болуп калганын кыялданчуга мурда айткан экен. Басып турган жериңде базарлуу шаар орносун, калып калган жериңде калгалуу шаар орносун деп мени кошуп эметип жүргөлө деп келин кыздарга үйрөткөн экен да. Ошондо ошо ойлонуп жүргөн окшойт да. Баары бир кийин Оренбург шаарын көрүп келгениме билсе керек да, бир жерге баары бир элдин топтошорун. Бишкек баатырга салынып аткан эстелик жөнүндө кененирээк маалымат берип кетсеңиз. Бишкектин өзүнүн аты вообще Ырай экен. Анан апасы Кубул Толготордун астында боз үйдө эме Бишкек бышып отурса керек да, кымыз.
Анан толгоосу кармап калып, ошондон кийин төрөлгөндө баягы Бишкек бышып атканда эметилип калган деп буга кичине ошо Бишкек деген эмени берип коюшат да. А өзүнүн аты Ырай. Аны эми мунун атынан Бишкектин атынан шаардын аты коюлгандан кийин биз мунун үстүндө көп ойлондук да. Эми шаарда Бишкек жөнүндө эчтеке жок. Баягы орусча Пишпек деген гана ат калып калган. 26-жылга чейин. Алар өзүнүн транскрипциясына ылайыктап туруп Бишкекти Пишпек деп коюшкан да. Бул жөнүндө ойлонуп кайсы жерге коюшту, эстелик кылсак, кайсы жерге коюшту деп, дегенде марафон өткөрүп акча чогулттук. Анан ары жүрүп, бери жүрүп ушул жерди өзүбүз тандадык да. Ошону менен анан дароо конкурс уюштурду мэрия. Көп скульпторлор катышты дегенде биринчисинин жыйынтыгы жакшы болбой калып, экинчи жолу кайта уюштурулду. Экинчи жолдон 5 жакшы проектини алып, ошол 5 проектни кайта ошол конкурсный комиссия кайта шайлоого коюп, анан ошонун ичинен ушу Адыл Сейталиев деген скульптор бар экен. Ошо баланын проектиси өттү да. Бир кызык жери, ал баягы жылы бир мындан 7-8 жыл мурда Жайыл районунун бери жагына мына Ош Бишкек жолунун кайрылган жеринде Жайылга эстелик коюлган атчан. Ошонун да автор экен да. Эми карагын, Жайыл менен Бишкек экөө эки бир туугандын баласы. Аны экөөнүн тең ушул скульптурасын бир скульптор жасап калып атканы бу дагы бир кызык төпкелиш да. Качан бүтөт агайым бул эстеликтин ачылышы кандай өтөт? Мындайда көп бул эстелик боюнча да көп ойлор ар кандай болду да. Өзү баатыр болсо, анан кийин жөө турган эмени алып коюпсуңар вариантты деп. Анан буга дагы өзүнчө бир эме бар. Мына тетиги артында турган тегерек Бишкектин кыялындагы тегерек. Ушунун бетине бакы шаардын үйлөрү коюлуп, ошонун фонунда анан Бишкектин эстелиги астында турат да. Анан Бишкек эми өзү баатыр болордон мурда бакы мен айтпадымбы жана тил үйрөнүп, дыйканчылыкты үйрөнүп, устачылыкты үйрөнүп келген киши катары ошол жанына чоң бак дөшүнү коюп, дөшүнүн жанына калканын кылычтарын жөлөп, шлемин алып, ошонун үстүнө коюп туруп, анан кийин алысты карап, бу ушул чүйөрөнүн кантип суу жеткирип, кантип айдап, эгин эгип, кантип бак дарак өстүрүп, алма бак кылабыз деген кыял менен ошол шаардын эмесинде турган кебетесин берилет да. Так что азыр эми эстеликти мына өзүңөр көрүп турасыңар, бүтөөрүнө аз калып баратат. Буюрса мына бул июнь айынын ичинде, июлдун ортолоруна чейин бүтүп калат го. Ошол учурда мындай торжественно ачып койсок деген бизде план болуп атат азыр.